14 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккан дагы 11 адам катталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Алардын ичинен 8 Бишкекте, Кечээ облусунда 1, Жатат облусунда 2 адам. Жалпысынан 18 марттан бери бул илдетке чалдыккандардын саны 430га жетти. 5 каза болду. 71 адам айыгып чыкты. Ооруканада жаткан 13 бейтаптын абалын дарыгерлер оор деп баалап жатышат. Кыргызстанда 22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал, 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалалабад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалалабад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизилген. Коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчиси биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык каражаттардын кору тууралуу маалымат берди. Анын сөзү боюнча өлкөдө бир жолу колдонулуучу 16388, көп жолу колдонулуучу 13060 коргоочу костюм бар. Андан тышкары 792836 медициналык бет кап, 410692 бахила, 6579 медициналык көз айнек, 6259603 мейлей, 41611 респиратор бар. Боронов медицина кызматкерлерин жеке коргоочу каражаттар менен камсыз кылуу республикалык штабтын көзөмөлүндө экенин, аймактарда болсо жооптуу кызматкерлер иштеп жатканын айтты. Эгерде кайсы бир аймакта медициналык кызматкерлер коргоочу каражаты жок иштеп жаткан болсо, бул ошол аймактагы жетекчинин кемчилиги. Себеби биз аймактардын жетекчилеринен, саламаттыкты сактоо тармагындагы башчылардан эмне жетишпей жатканын сурап, медициналык каражаттар менен камсыз кылып жатабыз, деди Боронов. Кечээ күнү өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөдө азык-түлүк жана айыл чарба жумуштарына байланыштуу эч кандай маселе жок экенин айтты. Учурда өлкөдө азык-түлүк менен камсыздоодо эч кандай маселе жок. Бааларды жогорулатпоо боюнча иштер жүрүп жатат. Калктын аярлуу катмарына жардам берүү боюнча иштер дагы аткарылууда. Бул багытта 10 000 тоннага чейин ун бөлүнгөн. Анын 5 000 тоннасын бөлүп берүү боюнча график түзүлүп, иштер жүргүзүлүүдө. Сырттан азык-түлүк түрүндө келген жардамды бөлүштүрүү боюнча чечимдер кабыл алынган, деди Боронов. Аны менен бирге айыл чарба жумуштары боюнча коменданттарга, жергиликтүү бийликке, өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүнө тапшырмалар берилгенин айтты. Ошол эле учурда Бороновдун айтуусу боюнча өлкөдө айыл чарба жумуштары боюнча эч кандай маселе жок. Айыл чарба техникасынын карантиндик посттордун тоскоолдуксуз өтүшү уюштурулган. 14 апрелге карата коменданттык сааттын талаптарын бузгандар азайды. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык сааттын талаптарын жана эрежелерин эскертүүлөргө карабай бузгандыгы үчүн 14 апрелге карата түнү 46 адам кармалган. Бишкек шаарында 40, Жалалабад шаары боюнча 6, ал эми Ош шаарында, Сузак, Кара Суу жана Ноокат райондорунда тартип бузуулар катталган жок. Кармалгандардын баарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коменданттык саат аяктаганда кое берилди. ИИМ жарандарды өзүнүн жакындарынын жана жалпы өлкөнүн коопсуздугу үчүн тартипти бекем сактоого чакырып, ар бир тартип бузуунун артында жоопкерчилик турганын эскертет. Дүйнөдө коронавирус жете элек 17 өлкө бар. Алар Түндүк Корея, Түркмөнстан, Таджикистан, Түштүк Судан жана башкалар кирет. Адистердин айтымында кээ биринде тест системанын жоктугуна байланыштуу дагы коронавирус аныктала элек болушу мүмкүн. Ал эми айрым мамлекеттердин географиялык жайгашкан жерине байланыштуу вирус жете элек. Дүйнө жүзү боюнча COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 1.900.000 ашты. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Пневмонияны козгоочу бул дарттан каза тапкандардын саны 118.000 ашкан. Ал эми бул илдеттен айыгып кеткендердин саны 300.000 ашык. Вирустун жайылуусу жана өлүмдүн көп катталуусу боюнча учурда АКШ тизменин сап башында. Андан соң Испания турат. Бирок акыркы 2 суткада Испанияда өлүм катталган учурлар кыскара баштаганы айтылууда. 3-тизмеде Италия турат.